пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтчу экен дуа кылганда: Аллахумма анта робби ла илаха илля ант. О Аллахым, сен менин Роббимсиң, сенден башка сыйынууга эч ким жок. Халактани ва ана абдук, сен мени жараттың, мен сенин кулуңмун. Ва ана аля ахдика ва ваъдика мастата, мен сага берген келишимге, уадага күчүм жетишинче турамын. Ауду бика мин шарри ма санаат, мен өзүм кылган иштеримдин жамандыгынан сени менен сактанам. Абу улака би ниъматика алайя, сенин мага берген нематтарыңды мен мойнума алам. Билем немат сенден деп. Ва абу улака бидамби, жана күнүмдү да мойнума алам. Фагфирли, мени кечире көр. Фа иннаху ла ягфиру зунуба илля ант. Чындыгында күнөөлөрдү сенден башка эч ким кечире албайт. Ким муну якын менен эртең менен айткан болсо, ошол күнү өтүп кете турган болсо, бейишке кирет деп билет. Ал эми ким кечкиргенде якын менен айткан болсо, ошол түнү өтүп кете турган болсо, бейишке кирет деген.